Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Тарбиялык саат сабагыбызда үлүл жана сөйлжан жомогу менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы кек жана кекчилдик. Сабактын максаты жомок менен таанышып аласыңар, мазмунун түшүнүп суроолорго жооп берип, сөз байлыгыңар, эркин сүйлөөңөр артат. Кек сактоо, кекчилдик жакшы сапат эмес экенин билип аласыңар. Үлүл менен сөйлжан бир күн жолугуп калышты. Алар бирин-бири көрүп, таң калып турушту. «Эй Үлүл, сенин үйүң кайда?» деп сурады сөйлжан Үлүлдөн. «Менин үйүмбү? Үйүм мына», деди Үлүл үстүндөгү кабыгын көрсөтүп. «А шапкең канакей?» деди анан сөйлжан кайра суроо берип. «Шапкем да мынакей», деди ага Үлүл дагы да кабыгын көргөзүп. Сөйлжан Үлүлдү бул үчүн шылдыңдап күлдү. Ошондо Үлүл сөйлжанга мынтты. «А сенин башың кайда?» «Менин башымбы? Башым мынакей», деди өзүнүн жиптей чубалган бир учун өйдө көтөрүп. «А куйругуңчу? Ал кайда?» деди Үлүл сөйлжанга таң калганы басылбай. «Куйругум да мынакей», деди анда сөйлжан дагы бир жак учун көтөрүп. Анын бул сөзүн угуп Үлүл мага кезек келди дегенсип сөйлжанды шылдыңдап аябай күлдү. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Биз Үлүл менен сөйлжандын бири-бири менен маектешкен жомогун уктук. Кандай мамиле кылгандыгын көрдүңөр, балдар? Анда эмесе силерге тапшырма. Силер дагы ушундай учурларга кездешпедиңер беле? Демек бул жаман мамиле жасоо, бири-бирине кектенип, душман мамиле кылбоону дайыма эсиңерде сактагыла демекчимин. Үлүл менен сөйлжандын бири-бирине кылган мамилесин кандай деп ойлойсуң? Сен досторуң менен кандай мамиледе болосуң? Ушул суроолорго жооп бересиңер балдар. Саламатта калгыла анда.